بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Шындап, көптен бері тоқтап қалды. Bir каникул болып кетті. Каникулдан кейін дағы уланбай атты арғай себептерге байланышты. Фейл мадыға келіп тоқтағанбыз ақырғы сабағымызда. Бүгін иншаллах фейл мадыдан баштайбыз. Мақсуд китабы оқып жатабыз. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وأما الماضي فلا يخلو من أن يكون الفعل معروفا أو مجهولا. Hurmat cemaat. Бұл негізгі темасы кім айтады? Қайсылы? Негізгі темасы қайсылы? Маздардан шыға тұрған нәрселер бар әлі. Есіңерде бе? Маздардан шыға тұрған нәрселер бар әлі. Маздардан шыға тұрған сөздер бар әлі. Маздардың бұға чейінгі сабақтарда маздарды өттік, маздардың түрлерін өттік, маздар мимилер. Андан кейін маздардың шыға тұрған нәрселер вахия ситтатун болчу. Егер де болса, фаслун фил вужух аллати иштаддат al-hajatu ila ikhrajiha min al-masdar. Вахия не деділі? Ситтатун деп. Біріншісі фил мади, мудari, амр, ван-нахи, вал-фаилу, вал-маф'ул деп. Biz бұға чейін маздар мимин өттік, маздар ғайрул мимин өттік. Тұра ба? Әлем ошонун маздардын өзүн түшүнүп алгандан кийин жалпылай маанисин бүгүн болсо маздардан чыккан алтонун канчанчысы? Биринчиси болот. Ошол фейл мади. Ал-фи'лул мади. Wa amma al-madi, alemi madi fala yakhlu min an yakuna al-fi'lu ma'rufan aw majhulan. Demek fi'l الفعل قرأ من جزاز ترى قرأ جخش وات بلجة الفعل معروف بلد جواب بصا مجهول بلد معروف بلد جواب بصا مجهول demek معروف من جزاز بقى جملة كان مجهول بلد يكون بريسو بولت деген сөз. معروفا جواب بصا مجهولا أو مجهولا. مجهولا. وأما الماضي فلا يخلو деген бош эмес деген сөз да. من أن يكون الفعل فعل معروفتан же مجهулдан бош эмес. Башка айтканда экөө гана болот деген сөз. Же معروف болот, же болбосо majhul болот деген эле сөз. Эми фе'л мади معروف болот, же majhul болот дедик. Ал эми معروف деген эмне? Эмнеси белгилүү? معروف деген. Эмнеси белгилүү? Эмнеси белгилүү? Туптура. Ошол фейлди аткарган, фейлди кылуучу ким экендигин белгилүү болсо, ошол эмне деп айтат? Не деп айтат? Маруф деп айтат. Мисалы, караңыздар. Кора дедик. Кора. Ким? Зайд. Дайым эле Зайд мисал көрөбүзбү? Al-kitabe. Neni? Moğol emde? Fiil. Бұл қимыл әрекетті, оқу қимыл әрекетін кім қылды? Атқарушысы кім? Зайд бі? Зайд болса бұл қыра'a деген, оқу қыра'a болса оқу деген бір қимыл әрекет болады білі. Фейлдің қанша манisi бар кім айтады? Есіңерде бар білі? Ұмытып қалдық бе? Біздікі 1,5 ай сабақ тоқтап қалғанда 1,5 ай 2 айда чұқылдап қалды да.
Экзамендерге жакын токтолду. Экзамен болду 1 ай, андан кийин дагы 1 жума өтүп кетти, 2 жума өтүп кетти. Ошо менен 2 айга жакын токтоп калыптыр да. Айта кетели кыскача. Феил эки ичинде 2 мааниси бар. Билесиңерби, биринчиси хадас, анан заман. Хадас, заман. Хадас бир кыймыл-аракетти билдирет, заман вакытты билдирет. Демек, этиш да бул. Этиш өткөн чакка таандык болушу мүмкүн, учур чакка же келер чакка. Бул этишибиз кайсыга таандык? Феил мади. Өткөн чакка. Заман ушул өткөн чакка. Бул өз 3кө бөлүнөт, туурабы? Мади, анан мудори деп, амр деп, мисалы 3 деп коелу. Эми ошол бир кыймыл-аракет, хадас, кыймыл-аракет. Тин аткаруучусу белгилүү болсо, маруф болсо. Маруфтан максат белгилүү. Мачхулдан максат белгисиз. Эми силер билесиздер, тең камерада жаңыдан көрүп жаткан агайыны, жалпы айтканда агайын туугандар үчүн. Мачхул, бул белгисиз. Кара Зайдун аль-китаба. Ким белгилүү болуп атат бул жерде? Зайд. Зайд белгилүү, эмнеси анан белгилүү? Китепти, ошол кыймыл-аракетти аткаруучусу жана кыймыл-аракет аткарган белгилүү боло турган болсо, же болбосо айтылган болсо, мазкур болсо. Кыймылдын аткаруучусу айтылган болсо эмне деп айтат аны? Аны маруф деп болсо, мабниюн лил маруф деп айтат, же болсо мабни аль-мабнию лил фаил деген дагы терминдер менен келет. Түшүнүктүбү? Кокус айт бирөө китепти окуп калсаңар, мабниюн лил маруф деген термин келип калса, же болбосо аль-мабнию лил фаил десе, ушул феилин маруфун түшүнөбүз. Мына мыяка жазып коеюн. Мунун дагы мындай синонимдери бар экен. Аль-мабнию. Кандай синоним бар экен? Лил маруф деген. Лил маруф бир термини, дагы бир синоним бар. Аль-мабнию лил фаили деген. Кокус ушундай термин окуп калсаңар, эмне түшүнөбүз? Жалпылай маанинде бул термин үчүн кийин окуйбуз берсе. Мажхулучу. Мабниюн лил мажхул деп айтат, же болсо мажхулан дегенде. Бунун тескериси, эмненин тескериси? Маруфтун тескериси. Фаили белгисиз. Мисалы ушул эле кара дегенди мисал берели. Кара дегенди. Бул өтөбүз. Кури а болот. Кара эмес, кури а болот. Ошондо окулду деген сөз, туурабы? Окулду. Бисмилlah. Ал кита не болот? Бул болот, Караңыздар, урматтуу. Китеп которсо кыргызча кылып. Китеп окулду. Же окулду китеп болобу? Китеп окулду болот, Эден баштайбы? Курия баяндооч болуп калабы? Кури ал китап. Китеп окулду болду. Китеп окулду. Урматтуу, жакшылап көңүл бурыңыз. Китеп окулду. Не болуп атат? Ким окуду? Белгисиз. Башка айтканда, окуган адам гойру маруф. Же мажхул. Мажхул деген белгисиз деген сөз. Же болбосо махзуф деп айтсаңыз болот. Мазкур деп айтпадык белек. Мазкур дегенде фаили айтылат. Махзуфта фаили айтылбайт. Мындай кылып берсе, мындай койсоңуз болот. Мындай койсоңуз болот. Мазкур. Фаили эмне экен? Мазкур. Түшүнүктүбү? Бул жерде фаили эмне экен? Фаили. Мажхул. Жолсо махзуф, өчүрүлгөн. Түшүнүктүбү? Махзуфун. Же мазкурун. Махзуфун жана мазкурун деп айтсаңар болот, урматтуу. Муну мажхул деле колдоруман чөтөт. Мунун да кандай аныктамалар бар? Синоним сыяктуу. Мол ал-мабнию лил ма'руф, ал-мабнию лил фа'ил деген сыяктуу. Кээ бир жерде мабниюн лил мажхул деп келет экен. Не деп келет экен мынча? Мабниюн. Мабниюн лил мажхул деп окуп калсаңар, болду түшүнүшүлө бергиле. Фаили махзуф болгон феилди билебиз. Жолсо ал-мабнию лил маф'ул деп дагы белгилүү. Мондай деп ат менен да белгилүү. Мыян жазып коеюн, Ал-мабнию лил
maf'ul. Көрдіңдер? Lil maf'uli. Ушундайдагы терминдер менен колдонулат. Ушундайдагы терминдер менен колдонулат. Маруф менен мажхул түшүнүп алдык. Эми кайра ибараны окуйбуз. Ибара деген максат эмне эле? Ушул текст деп туралы, текстти окуйбуз кайра. Ушул сөздү окуйбуз. وأما الماضي فلا يخلو من أن يكون الفعل معروفا أو مجهولا. معروفا أو مجهولا بولوتات. فإن كان معروفا эми бул жерде эмнени түшүндүрөт? Эмнени түшүндүрөт? Бинасын түшүндүрөт. Бул жерде максат бинасын түшүндүрөт. Фейл маруф болсо кандай бина болот? Мажхул болсо кандай бина болот? Бина деген сөз эмне эле? Жокса хайасын, сөздүн формуласын, турган турпатын түшүндүрөт. Түшүнүктүбү? Бул жакта ошондон баштайт. Маруф менен мажхул экендигин кантип айырмалайбыз деген суроо болуп калса, ошол жооп берет деген сөз. Маруф экендигин, мажхул экендигин кантип билебиз десе, мына ошондой шартта болуш керек. Караңыздар. فإن كان معروفا فإن كان الفعل معروفا турабы? فالحرف الأخير منه акыркы тамгасы مبني على الفتح болот экен. Кандай болот экен? مبني على الفتح. Могул негедир бош окшойт мындай. Жок, жакшы экен. Мен баспай алып атам. Урматтуу жамаат, мага чоң кылып чийип берейин. Чоң кылып чийип берейин. Мисалы, захаба деген сөз алалы. Жокса караа деген окуп тура берели, мейли. Караа. Азыр ушул сөздүн харакаттарын койгонду үйрөтөт, Кантип коебуз, эмне үчүн коюлат деген маселе. Харакаттары кандай коюлат? Кайсы бул жеринде кый кылабызбы, же ку кылабызбы, же ка кылабызбы? Ар бир харакат эмне бар? 3 ыктымал бар. 4 ыктымал бар негизи. Кайсы ыктымалдар? Фатха, касра, домма, сукун бар. Сукун менен башталбайт. Түшүнүктүбү? Сукун менен башталбайт. Демек бизде 3 аракет бар. Бул жерде 3 дагы 4 эме ыктымал бар бизде. Кор а болушу мүмкүн, кур а же кир а. Кыскасы толтура варианттар болуп кетиши мүмкүн. Себеби харакаттар коюлуу менен ар кандай коюлуп калышы мүмкүн. Бирок эреже бар, мына сарфтагы. فإن كان معروفا فالحرف الأخير منه. Акыркы тамгасы مبني على الفتح болот экен. Акыркы тамгасы дайым эмне экен? Фатхага мабни болот. Башка айтканда дайыма фатха болот деген сөз. Феил мадини эгерде бирлигин көрүп калсаңар, феил мадини көрүп калсаңар, акыркы тамгасынын харакатын дайым не кылабыз? Фатха кылып окуйбуз деген сөз. Бир сөз айткан болду. Бир сөз көрүп калдыңар. Мисалы, мындай деген сөз көрүп калдыңар. Мындай сөз көрүп калдыңар. Биягын түшүнбөй атсаңар, бирок биягын не кылыш керекпиз? Биягын не кылабыз? Фатха кылабыз деген сөз. Мабниюн алал фатх. Ибарада китепте деп турат. Мабниюн алал фатхи. Фал харфул ахиру минху. Ошол феилдин акыркы тамгасынын харакасы эмне болот экен? Фатха болот. Болду, өзгөрбөйт. Калды деген сөз. Бул өзгөрбөйт. Сарф наху эмне окуйт элек? Бир мааниси. Харакаларды туура коебуз. Тамгалардан сөз жасап, ошол сөз жасагандан кийин кайсыл сөзгө кандай харакалар коюлгандыгын үйрөтөт. Бүт эрежелер негизинде. Демек, фейл мади маруф боло турган болсо, акыркы ошол сөздүн акыркы тамгасынын харакасын дайым не кылат экенбиз? Фатха коебуз. Унутпайсыз, урматтуу жамаат. Фил вахиди. Вахид дегенде бирлигинде, вал вахидатичи. Бирлигинде мону өчүрөйүн. Дагы бир мисал берейинчи. Мисалдар берейин көрөк. Дороба. Эмне коюш керекпиз аягына? Аягына фатха коебуз. Бул себеби ушундай эреже турат мына китепте. Кана кантип далилиң десе мына китепти көргөзөбүз мына. Фил вахиди мужской род. Вал вахидатич
Женский род. Демек, женский род болсын, некен? Айырмасы жоқ. Доро. Женский родты мындай қылып беріп қойын. Женский род. Бирок бәрі берілем некен? Женский род болса деле фатха боло берет. Мындай болбош керек да, доро бәтә болбойт. Акыркы тамгасын се бул женский родту билдирге турган белги деп коелу. Доро бәт. Акыркы тамгасы мейли бирлик мужской род болсун, женский род болсун, некен? Фатха кылат экенбиз. Ваттасния. Некен? Ваттаснияти. Экилиги. Саваун кана музаккаран ау муаннасан деди. Саваун кана музаккаран ау муаннасан. Ал экилиги мужской род болсун, же болбосо женский род болсун. Руматча мына жазайын, караңыздар. Доро б. Женский род экиликти билдирген кайсыл? Экиликти билдирген алиф. Экиликти билдирген алиф. Могу жерде муну менен жазайын. Экиликти билдирип турсун. Экилик экен деген. Бул мужской род. Женский родчу? Доро б. Анан? Мужской род болсун, женский род болсун, та болуп атат, тадан болуп, тадан кийин келип атат. Доро б та. Бул өзүнчө. Кыскасы, бирлиги болсун, экилиги болсун, алар мужской род болсун, женский род болсун, аякыркы фейл мадинин, аягынкы тамгасынын харакасын дайыма фатха кылабыз. Өзгөрбөйт эч качан деген сөз. Мабни юн деген мабни болду. Ошол нерсенин үстүнө фундамент болуп курулуп калган өттү. Болду. Фундамент болуп турду бүттү. Үстүнө башка нерсени кура беребизби? عبارة نأخذ قاعدة بشرا فإن كان معروفا فالحرف الأخير منه مبني على الفتح في الواحد والواحدة والتثنية سواء كان مذكرا أو مؤنثا ومضموم في جمع المذكر الغائب. Biz muskoy rod, женский rod, бирлик, экилик, анан көптүк бар. Түшүнүктүү болду? Көптүк болгондо да көптүктү билдире турган, алдагы музаккар бар, муаннасы бар. Эми жамал музаккарыл гайып калды бизде. Эмне калды бизде? Дарабу деген. Монун бардыгында некен? Мабниюн алал фатхи болду. Мабниюн алал фатх. Негизи бияка жазсам болмок экен, а? Башта айланпай. Сен өзүңөр жазып алгылачы. Болсуз. Мону мейли биягын жазып берейин. Негизинде макул. Биян жазып берсем, камера көрүнсө керек деп атам. Ортого жазып атам, бияка көрүнбөй калабы деген ой менен. Доробанын көптүктөрү мужской родду билдирген кайсыл? Доробу. Же бияна деле жазып берейинчи. Көрүнбөй калбай экен ошол маселе. Карап койгула. Дозоска полный алгансыз. Алынганбы? Болдан алынганбыз. Доро. Бу Мол не oldu? Көптүк бири болгон. Көптүктү билдире турган болсо. Бирлик, экилик, көптүк дегенде кээ бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн да. Жаңы арабызда катышып аткандар бар. Бул бирлик, бир адам урду. Бул бир аял урду. Дороба бир эки урду, эки эркек. Эки аял урду. Доробу болсо эркектер урду болот да. Дороб уруштуу болот. Уруштуу болгондо ва мадмумун доммалу кен фи жамил музаккарил гаиб. Не кен? جمع ذكر سالته ضمن الوتكن وساكن في البواقي عند اتصاله بالنون والتاء من جميع الأبواب عند اتصاله بالنون والتاء من جميع الأبواب رمى جمد Qarаңыздар. Булар бирлик женский роддук. Экилик женский род көптүк болду. Калгандарында акыркы тамгасы эмне болот? Биз акыркы тамга жөнүндө сөз кетип атат. Фейл мадинин, маруфунун акыркы тамгасы жөнүндө сөз кетип атат. Качан фатха болот экен?
Qachon fatha bo'ladi ekan? Birlikda, ekkilikda bo'ladi ekan. Qachon dommal bo'ladi ekan? Oxirgi tamg'asi. Sözün başını estesengizler, başını dedim 3 ihtimal tem var. O yerda dorobu barli, dorobi barli, dorobu barli. 3 ihtimali biroq uşullarda gana fatha bo'ladi ekan, jam muzakkar g'oyib dem ekan? Dommal bo'ladi ekan. Qolganlarında oxirgi tamg'asi sukundu ekan. Biroq bir shart bilan. Qanday shart bilan? Inda dedi, qarangizlar. Qachon degansa, qachon عند اتصاله بالنون والتاء nunga joluqqanda nun ittisol bo'lib kelsa, nun qo'shilib qolsa, ba'dan keyin oxirgi tamg'adan keyin nun kelib qolsa. O'shundayla ta kelib qolsa. Nun bilan ta kelib qolsa, anda oxirgi tamg'aning nima qilib o'qiymiz? Sukun qilib o'qiymiz degan so'z. Misol beraylikmi? Kim misol berib bo'ladi? Misol beraylik. Nun qo'shilib qolsa dedik. Mana o'chirayni, bu yerni jazayin. Bu yoqqa ketsam, menga ыңгайсыз bo'lib o'tadi-da. Ha, bu yoqni jazayin. Tartib olinglar, agar bo'lsa. Gruppa ochib qo'ysangiz bo'ladi. Suv barmi? Jumajada berlechi, tamoq qurib o'tadi. Mayli. Biramizga mustaqil, tetiga suv o'sha berlik 1 stakanada. Mayli. Qarangizlar. Wal harful wasakinun fil bawaqi dedi. Bawaqida maqsad neni maqsad qilib o'tadi? Qolganlarında degan so'zda. Qolganlarında. Mo'g'lardan boshqalarında degan so'z. Bulardan boshqalarında. Bulardan boshqalar qaysilar bor? Bulardan boshqa qaysilar bor hurmat jamoat? Fil bawaqi, bawaqilarda aytib kelaylik. Bunday qilib жазып bersam bo'ladi, yaxshi tushunish uchun. Mana. Doroba o'xshadi bu? Boshdan boshlayin. Videodan boshlayin. Mana o'chirdimmi? O'chirib turayin. Doroba. Yani ko'pdan beri qanday yozishni уже unutib qolgansiz deb qo'y. Bunday sxemalashdi-chi. Doroba. Qanday ketaveraylik. Doroba. Daha qaysilar bor bizda? Dorobu. Bu muskorat bitdi. Birlik ikkilik o'pdik. Aha. Dorobat. Anan. Dorobata. Kim aytadi? Dorob? Nada. Dorobta. Dorobtuma. Dorobtum. Anan? Az ko'r. Nima bo'lib qoladi o'sha? Daha cho'ng yozib oldim. Точно ko'rinmay qoladi hozir. Mayli, qisqartib kichkinayib yozam. Ne qot? Dorobti. Kameradan ko'rinadi, qarab qo'yinglar. Ko'rinadimi? Ko'rinadi, bo'lsa yaxshi. Xafa bo'lmaysizlar, agar ko'rinmayotib kommentariyalarda urishib juratib qo'y. Demet qo'yinglar, aytib qo'yinglar deb. Dorobtumi anan? Dorobtumna. Dorobtunna. Qarasangizlar, dorobtunna anan. Eng oxirgisi nima bor? Dorobtu degan bor, men. Anan biz degan bor, Dorobna degan bor. Bu belgili. Qancha bor o'zi yerda? Muskoy rot tuğu bildirgen 3'ü, jenski rot bildirgen 3'ü, 6 bu. Anan bu g'oyib 3-chi jaq. Bu bo'lsa muxotab turadi, 2-chi jaq. Bu 6. Anan 1-chi jaq bor. Bu men anan biz degan. Biz hozir shu yerdan qaysilarini aldık? Qaysilarini oxirgi tamg'asini aldık? Kim aytadi? Fatha bo'lish. Fathalar qaysilar ekan? Fathalar qaysi ekan? Mol الفتحة مبني على الفتح بولشو الضم شنو تو مبني على الضم بيقتنش الفتح شنو تو بيقتنش çok bo'ldi. Demek daraba moliko birgelik demek ekan fatha bo'ladi. Bu dom bo'ladi. Val bawaqi dedi o qolganlar.
Бавақидан мақсат түсініңер ме? Бақи деген бавақи қалғандары деген сөз. Қалғандары мо жерден башталады. Қайдан башталады? Мо жерден башталып жатады. Моның аяғына чейін екен қалғандары. Сүкүндүү екен. Қачан? Биринчиси нун келсе, мо жерден менен мо же экөө бар. Мо жерде. Ана эмне келсе? Таалар. Қалғандарында та бар. Байқадыңарбы? Та бар. Ошол. Чыгып калды? Сүрөт чыгып калдыбы? Окуп коелу кайра бир сыйра. Албетте азыр бир аз эме берейин. Дарабна, дарабтунна. Мол мисалга. Кайсы мисалга? Васакинун фил бавақи. Бавақи дегенде эми түшүнүңөр. Калгандарында не бар экен? Сүкүндүү болот экен. Инда иттисалихи. Инда иттисалихи. Ошол фейл, мол фейл. Нунга жолугуп калса. Бул жерде дарабна менен эмне бар? Мужской, женский родтун көптүгү менен гайып менен несі бар? Дарабтунна бар. Мухатаб бар. Эки нун. Кыскасы нун жолукканда ал гайыпты билдирген же үчүнчү жакты билдирген же болсо, экинчи жакты билдирген женский родтун нуну болсо, акыркы таңбасы эмне болот экен? Сүкүндүү болот. Бул дараба деген бир эле мисалы, урматтуу жамаат, бир эле мисал. Бардык сөздөргө алып келе берсеңер болот, этиштердин бардыгына. Захаба, кара дегенге эле ушул сөз кете берет. Демек, та келип калса, дагы эмне болот экен? Сүкүндүү болуп калат экен. Сүкүндүү болуп калат экен. Түшүнүктүүбү, урматтуу жамаат? Анан эмне деген сөз келди? Эмне деген сөз келди? Анан эмне деген сөз келди, урматтуу жамаат? Караңыздар. Окуйын ибараны эми. Баштан баштап окуп коеюн, а? Ва амма ал-мади, al-madi, فلا يخلو من أن يكون الفعل معروفا أو مجهولا. فإن كان معروفا فالحرف الأخير منه جوصل من الماضي ولا من الماضي سير ماضي بكن غير كتبته مثال منه ده ولا كده باشا هو ضمير ماضي كده ماضي دن مبني على الفتح في الواحد والتثنية في الواحد والواحدة بار سير واحد اللي بكن واحدة جوغا أو سير ده واحدة غير كتبته واحدة تبته وصل غير مستوق والتثنية أنا سواء واحد دسلة سواء كان بوقته مذكرا أو مؤنثا بوقلا بلد ومضموم في جمع المذكر الغائب ددي داغي ضمالو مجرد ضمالو وساكن سكون بلد قچن في البواقي قچن عند اتصاله بالنون والتاء من جميع الابواب бардык баптарда dedi. Канча баптар бар? Айт берлич кана ким айт берет. Рубаи, суласи болсун, рубаи болсун, хумаси болсун, судаси болсун dedi. Айлар, хумасилер, судасилер кичине эстеп билип турам, азыр билип турам. Сарф унутулуп кетти, 2 айдан бери окуп атып, 2 ай жакындап кетти, бат эле караңыздарчы. 2 айда биз негизинде мындай баягы эсеп менен алганыбызда бул китепти бүтүрүп, азыр тасриф лезде окуп атмакпыз да. Бирок каддараллах ва ма ша фаала. Аллах тааланын калоосу болду, ар бир иште жакшылык бар. Капа болбойбуз. Запись болгондор катар менен окуп берет деп кап коюп, бир аурадан чыгып кеткенде кирип алыш оор да. Кирип алыш оор. Аз билип атам, оор болуп атат, мага деле оор болуп атат, өзүм унутуп калыптырмын. Башында келгенде аурамен кетип барат эле го, бүт эстеп байланып. Ушундай иншаллахым тавфик берсин, ар бир ийгилик Алладан чында, урматтуу жамаат. Кеттик, урматтуу жамаат. والحرف الأول من الماضي مفتوح من جميع الأبواب. Bunu öçürüm. Bunu kalıversin, bunu öçürüm. Bu öttülde. Bunu kalıversin, bunu öçürüm. Biz hurmat cemaat. O kameraga точно görünbey tat. Meni sögötenen. Берге фломастерим калып кетти да. Биз азыр ушул жерде 3 тамганын, мел 4 тамга же 5 тамгалы болсун, 6 тамгалы болсун, акыркы фейл мазин акыркы тамгасынын несин өттүк? Харакасын өттүк.
Harakasini o'tdik. Haqiqiy tamg'asi ekan doimo mabni bo'lib o'tgan. Wal harful awwalu min al madi. Birinchi tamg'asini dedi. Madining birinchi tamg'asi. Birinchi tamg'aning harakasi biz oyog'dan boshladik. Oyog'ini mo masalasini chechdik, bitdik-a. Demak, haqiqiy birinchi tamg'aning harakasi endi qanday qo'yamiz? 3 variant bor dag'ili. Fatha bor, domma bor, kasra bor. Doim 3 varianti bor. Tabii 4 haraka bor. 3'ünün birisi bo'ladi, 4'ünün birisi bo'lishi mumkin. Başında doim sukun kelmaydi, sukun bilan boshtalmaydi dedik. Ya'ni wal harful awwalu min al madi maftuhun min jami'il abwab. Barliq bablarda nima ekan? Nima ekan? Fathalı ekan bundaga. Barliq bablarda fathalı ekan. Esingizdabi? Barliq bablarda fathalı ekan. İlla chinele barliq bablarda Жоқ дегенде bir исключение болса, исключение бар деп не дейбиз? Кантип исключение жок болсун десе, исключение бар. Мин абуабил хумаси ва судаси. Хумаси жана судаси баптарында экен. Бирок хумаси, судаси баптардын бардыгында болсо жок. Судаси, хумаси баптардын ичиндеги кээ бирөөндө гана. Ал кайсыл баптары десе, аллати фи аввалиха хамзату васл. Хамзату васл болгон судаси менен хумаси бапта гана эмне болуп калат экен? Fatha болбой калат экен деген сөз. Fatha болбой калат. Fatha кылып окубайбыз деген сөз. Мисалы. Ким айтып берет азыр? Ким айтып берет? Ким айтып берет? Срочно. Кыргызча, орусча. Срочно эмне болот? Кыргызча тез арада. Тез арада, өтө тез арада бинаны угуп чыккыла. Срочно деп кайра айтып коём, такит кылып кайталап. Тез арада бинаны бирзе угуп чыккыла. Зарыл. Унутуп калдык да, унутуп калган нерсени сөз бир угуп коюш керек. Канча сабак түштү эле? 17 сабак, 17 саатпы ышыгып ушундай. Күнүгө 2 саат үсө окусаңар, бир жумада кайра угуп койсоңар бир сере. Бир угуп койгулачы, бир. Уккам дебестен бир отуруп алып угуп койгулачы. Аябай кайра дагы бир башкача түшүнүктүү болот иншалла. Аз билбе мисал берейин. Сүласиге мисал бергилечи. Сүласилерге. Могул жер эме болуп турган. Сүласиге насара бүттү. Рубаигечи Рубаиге. Min abwabil khumasi wa sudas жол болсо мунун бардыгын жазып отурбай, мен исключениянын өзүнө жазып кое берейин. Бардыгында фатхалы болот. Хумасидин кайсылары? Башында фатха болгондор. Хумасилерге бере калачы, хумасилер кайсылар? Хумаси кайсылар? Инқатаа. Башында эмне бар? Хамзату васл болгондор. Олар не дейт? Хамзатул васл. Инқатаа. Да кайсы бар? Кимге 5 тамга тургандар. Хумаси айткыл жазгылды. Хумаси деп турат, көрдүңөрбү? Эмне бар? Кайсылар бар? Ижтамаа. Турабы? Кайсыл вазынга чөт? Ифтаала вазынга чөт. Демек, башында эмелер бар. Хумаси дагы. Ким айтат? Кана. А? Кайсылар? إحمارة. نوت. نورت. إحمرت. Başında emne var ekan? Hamzatu vasıllar. Bular da hamzatu vasıl dep aytат. Hamzatu vasıl болгондор хумаси болсун, же судаси болсун. Судаси geç. Kimler aytат sudasiga? Ha? Kim aytат урматчымат? Айткылачы. Kim aytат? Sudasilerdi unutуп калдыңарбы? Истафала. Бул хумаси турабы? Бул хумаси. Хумасиде максат эмне эле? 5 тамгалыктар.
Дароо унутуп калыпсыңар, Судаси. Судасилер. Истафала. Истафала. Анан инталака качып калат. Инката хумасиге чөт. Дагы истафаладан кийин анан يعشاو شباب يفعوا يعشاو شباب يفعوا على يعشاو شباب مصدر قنداي болот يفعوا على يعشاو شباب ها يفعوا على турабы кадимкиде биринчи жолу окугандай отурасыңар го чында унутуп калыппыз чында унутуп калыпсыңар чында унутуп калыппыз чындап антыктан башташ керекпиз кандай Al-yawma tansahu деген сөз болчу. Al-yawma tansahu деген сөз болчу. Истифал, анан кийин иф'ил бар болчу. Иф'ил. Суть урмат жамаат. Иф'ау ала яшау шаба и менен башталып караңыздар. Хамзату васлдар. Максат эмне болду? Биз азыр эмне жөнүндө кетип атабыз? Башка таманын. Фе'ил мазинин акыркы таман харакасын чечтик, күттүк. Акыркы биринчи тамга фатхалы болот дедик, бардык баптарда. Бардыгында бап. Бардыгында, ооба бардыгында. Бирок хумаси менен судасидин башкы сөз, башкы тамгасы хамзату васл менен башталат, алиф менен башталса, алар фатха менен окулбайт деген сөз. Жыйынтыгы. Ошол сөз эмнеден окула? Вал харфул аввалу min al-madi maftuhun fathalo ken min jami'il abwab bardык баптарында. Канча бап бар эле? 35. Бинада 35. Максуттач? Максуттун эмесин унутуп калыпсыңар. Срочно угуп келгиле силерге тапшырма. Бардык баптарда болсо, ооба, бардык баптарда, бирок хумаси менен судасидин башкы тамгасы хамза фатхалуу хамзатул васл болсо, алиф менен башталса, алар эмне экен? Фатхалуу болбойт. Кантип башталат? Кантип окулат булар? Муну кийинки темада өтүлөт. Караңыздар. Wal harfu al-awwalu min al-madi maftuhun min jami' al-abwab illa исключение дайыма. Мындай айтканда, бүгүн сабакка бардык окуучулар келди. Хасан менен Умардан башкасы деген сөз болот да. Чыгарып атат. Бардык баптарда фатхалы окуй бергиле. Мисалы, муну жазсам. Мо кайсыл эме? Ким айтат? Канча тамга? 5. Хумаси. Башында алиф жок. Демек эмне окуйбуз? Фатха. Не коебуз? Табаада деп коебуз. Алиф жок. Алиф келип калса, анда өзгөрүлөт. Ошол да. Эми түшүнүктүү болду? Эми түшүнүктүү болду окшойт, Алхамдулилlah, өзүм да түшүнөм. Күлөт, чында унутуп калдым да. Васудаси кайра окуп коем. Кайра окуп атам, айткан максатым эсиңерде калыш үчүн, кайра окуш үчүн, кайра сиңиш үчүн. Жаттап аткандар бар да, жаттап алгыла. Матынды жаттагыла, бинаны жаттагыла деп кечке какшандым. Күндө мейиң жегенде, билен дедиң сен. Күлөт, мына эми билем дедим. Кана билгениңде. Тамаша, матын жаттап алсаң, ушундай жерде пайда этет. Кайсы бапты эсира дароо эске келет адамдан. Турабы? Дароо эске келет. Мисалы, молар. Хумасилердин баптары мол хамза менен башталган. Хамзатул васл менен. Судасилердики мол судаси башталган деп дароо билебиз. Калгандары демек фатхалы окуйбуз. Булар келсе, фатха окулбайт деген маселе келет. Окуйын. Wal harfu al-awwalu min al-madi maftuhun min jami' al-abwab illa min abwab al-khumasi wa sudasi. Кандай судаси хумасилер экен? Allati караңыздар. Allati fi awwaliha сөзүнүн башында эмне экен? Хамзату васл экен. Хамзату васл деген ушул. Мону айтат хамзатул васл. Хамзатул васлды ва хамзатул васли тасбуту фил ибтидаи
fil ibtidai ve tasqutu fid darji deb ушул жерден токтотолу. Вальхамдулиллахи роббил аламин. Ва саллаллаху аля сейдина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Кийинки сабагыбызда хамзатул васл улайбыз.